Кумтөрдүн өзгүлтүксүз ишинин артында кенчилер гана эмес, дагы бир чоң жамааттын эмгеги турат. Бул кен жайда тейлөө жана атайын долбоорлор бөлүмү. Аталган бөлүмдө 220 кызматкер эмгектенет. Алар өндүрүштүк объектилерди куруп, оңдоп түзөйт, кендин инфратүзүмүн тейлейт жана ишкананын туруктуу ишине түздөн түз таасир эткен милдеттерди күн сайын аткарышат. Бийик тоо шарттары, абанын жетишсиздиги, шамал жана аба ырайынын кескин өзгөрүшү бул жерде кадымки эле көрүнүш. Ошондуктан алардан ар бир иши жоопкерчиликти, тактыкты жана чоң тажрыйбаны талап кылат. Мисалы азыр ушул жерде турганыбыз 4000 метр бийиктикте турабыз. Анан ошол себептен бир эле күндүн ичинде 4 мезгил болуп кетет. Жаан, кар жаап салат. Анан ошого карабастан биздин кызматкерлер талыкпай эмгектенип жүрөт. Бүгүнкү күндө бөлүмдүн адистери бир эле учурда 27 капиталдык долбоорду ишке ашырып жатышат. Алардын катарына өндүрүштүк инфратүзүм объектилерин көчүрүү, жаңы өндүрүштүк имараттарды куруу жана кен жайдын мындан аркы өнүгүүсү үчүн зарыл болгон башка объекттер кирет. Ири долбоорлордун бири оор тоо кен техникаларынын, айрыкча карьердик самосвалдардын агрегаттарын калыбына келтирүүчү цехтин курулушу. Цех толук кандуу ишке берилгенден кийин ишкана кымбат агрегаттарды өз күчү менен калыбына келтирип, оңдоого кеткен чыгымдарды кыйла кыскарта алат. Агрегаттарды кайра калыбына келтирүү цехинин негизги максаты бул биздин компаниянын чыгашаларын кыскартуу. Дагы бир маанилүү объект алтын ылгоочу фабрика үчүн курулган буу генераторунун участогу. Ал азыркы учурда пайдаланууга берилип, технологиялык процесстердин натыйжалуулугун жогорулатууга жана фабриканын туруктуу иштешин камсыздоого көмөктөшүүдө. Азыркы учурда бизде 3 буу генераторубуз бар. Толугу менен айтканда 13 000 килограмм буу чыгарып берет. Биздин активдештирилген көмүрдөй эле алтынды өзүнө соруп алат. Ошондой болбош үчүн биз ысытабыз дагы, естественный углероддун активностун ылдыйлатабыз. Ошон эсеби менен 13%га чейин өтмө чыгарылуу коэффициентин көтөрүүгө жетиштик. Мындай технология биздин билишибизче Орто Азияда жок. Бул жаңы ноу-хау технологиясы десе мен жаңылышпайм. Бул капиталдык долбоорлор бөлүмүнүн ишинин бир гана бөлүгү. Адистер күн сайын учурдагы оңдоо иштерин жүргүзүп, инженердик тармактарды тейлеп, имараттарды жана курулмаларды калыбына келтирип, өндүрүштүк инфратүзүмдүн үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылып келишет. Бул эмгек көп учурда көзгө көрүнбөйт, бирок дал ушул иштердин аркасында Кумтөр токтобой иштөөдө. Бөлүмдүн карамагында автокрандар, автовышкалар, жүк ташуучу унаалар жана башка атайын техникалар бар. Бирок алардын эң башкы күчү адамдар. Куруучулар, ширетүүчүлөр, монтажчылар, айдоочулар жана башка кесип ээлери күн сайын бир максат үчүн эмгектенишет. Алардын эмгеги дайыма эле көзгө көрүнбөйт, бирок дал ошол эмгектин аркасында Кумтөр өнүгүп, күн сайын ишенимдүү иштеп келет.